Мен бүгінгі жұмыстарым Таиландтан келген, уже адаптация болып қалған гүлдерге номер қойып, Одноклассникке жүктөдүмүн. Бүгінгі жұмыстарым ушундай болгон. Агланема Legacy коллекционный сорт. Ар бир жалбырагын өзүнүн кооздугу ушундай болгон жалтырап турган өңдөрү бар. Барына ат коюп, мындай кылып биркалар койдум. Астынан жаңы мындай жаңы жүр чыгарып баштаптыр. Бул деген адаптация болду дегенди мааниси. 12-сине келсек, бүгүн 26-сы. 15 күн болуп калыптыр. Бул гүлдөрдүн келгенине 2 жума болуп калыптыр. Ошо 2-3 жумада булар адаптация болуп калат. Мынакей кесектеги агланемабыз. Ани-мани деген сорт экен ал. Триколор ани-мани. Бул дагы мынакей. Жаз өсүп чоңойсо, анан булардан чиринкалайт этип баштайбыз. Болгон сонун кооздуктар кыздар. Бул болсо оранж. Оранж медицистав белсеги сейчас оранжевая звездная пыль деген экен ал. Фильм деген жарыкка коюп көргөзөйүн. Ал жакта караңгылык көрүнбөйт экен. Оранжевый оттенок берет экен. Сүрөттө жакшы чыкпайт атат. Анан жарык болсо видеодо жакшы чыгат экен. Ар бири ар башка. Жаңадан бүчүр чыгарып, капталдарынан чыгарып баштаптыр. Ол болсо папоротник сервис деген папоротник пестрый. Варигатный. Бүгүнкү жумуштар гүлдөргө, алаказияларыбызга названиесин коюп, альбомго жүктөдүм. Жанатан бери дагы көптөгөн сортторун жүктөп атам. Ол да агланема. Ханза деген коллекционный сорттор. Ханза. Мында көрсө да өңүнө чыгат. Булар азыр эми адаптациядан жаңыдан чыгып атышат. Ханза. Ол жактагы гүлдөрүбүз дагы адаптация болуп чыгууда. Карамелдерибиз булардын баары альбомго жүктөлөт. Анан мен бул сортту аэропорттон өткөрбөйт, калтыр буну деди эле. Ага карабай алып өттүм. Глузия деген варигатет. Редкий сорт экен, Кыргызстанда жок. Бак болот, бийик болуп өсөт. Бул сон ушундай редкий сортторду алып келдим. Буюрса эми Кыргызстаныбызда да болот. Сон болгон. Бул болсо Pink Emerald деген сорт липстик. Бул болсо Xanthosoma Linzina деген Xanthosoma. Жана алайынбы десем алыңыз дегениңерди алгамда эртеси барып. Биздин Кыргызстанда да болсун, эже алыңыз жакшы экен дегениңерден барып эртеси күнү бул Xanthosomадан да алгам. Бул да өтө бийик болот. Анан моундай Phyllanthus. Бул дагы папоротниктин түрүнө кирип кетет экен, бирок бак болот экен бул. Phyllanthus pulcher деген. Pulcher дегени латын тилинен алынганда сулуу дегенди билдирет экен. Бул башынан кыркып койгон. Азыр эми жалбырактарын көбүн күйүп, эми кайра тирилип аткандагысы. Эми дагы көрөбүз. Ушундай болгон гүлдөрдү бүгүн альбомго жүктөдүмүн.
мол болсо баягы мол сиреневый гүлдөгөн. Булардын баардыгы клеродендрум. Бул чектеги гүлдөрдүн баарына жүктөйм азыр. Бүгүнкү жумуштарым ушулар болууда. Альбомго жүктөштү эле убакыт калат. Ар бирине качан адаптация болсо анан номер коюп жүктөйм деп тартпай аткам. Адаптация болобу болбой калабы деп. Анан менин дагы бир сүйүнүчүм кыздар Кыргызстанда жок. Эң баалуу сорт деген бул карамель дагы адаптация болуп жаңы жалбырактарын чыгарууда. Чоң болуп. Муну өзүнүн ээсине айтып беришим керек. Заказ кылды эле постоянно клиенттерибиз. İçinde su turup kalktı, içinde su kalganda. Anam, men degen bunday Monstera mint degen alıp kelgem da. Aябай баалуу сорт бул. Mint. Мындай болгон бийик болот, анан жалбырактары олору ачык болуп барган сайын жанагы эмен бар да. Тайское созвездие. Ошондой болуп жалбырактары чоң. Ачык кесик болуп чоңойот булар. Анан мол деген Monstera Legacy. Legacy дагы Кыргызстанда почти жок болуш керек. Аябай баалуу сорт. Буюрса булардын баары бизде болот. Акырынан буларды адаптация кылып, өстүрүп өндүрүп алсак, жанагындай эле тайское созвездие болуп, жалбырактары чоң болуп, дагы өңгө чыгат буларыбыз. Legacy деп. Mint, бул минта сон. Телефонда өзүнөн чыгып атабы, чыкпай атабы, билбейм кыздар. Анан бул жакта мындай болгон филодендрондорубуз келген. Булар да жаңы жалбырактарын чыгарып атат. Билетау, сквамиферум. Сквамиферумду дагы ал жактан өзөгүнөн көрүп эле сквамиферумну варигатный десем. Да деп билетекесин деп сүйүнтүп сатып аткан кыз. Сквамиферумдун өзөгүнөн карап туруп эле тааныса болот да. Сквамиферумубуз каякта калды? Сквамиферум кайда турат? Сквамиферум көрүнбөйт го. Сквамиферум. Качылдыр салды, кайда калды? Сквамиферум. Анда турат сквамиферум. Мындай эле жалбырагын түгүнөн эле байкаса болот да. Мындай варигатный сорт келди. Бул да жаңы сорт, пока Кыргызстанда жок бул сорт дагы. Жаңы точка роста чыгып атат. Буюрса, ушундай болгон сонун сорттор. Дагы бул жакта дагы мындай болгон сорттор. Иши кылса, казиан түрлөрү, түрдүү сорттор келди. Папоротниктерибиз варигатный. Мимоза деген, Жаклин, түрдүү сорттор, папоротник моки. Буларды акырынан адаптация кылабыз. Могу дагы жаңы сорт жалбырагын чыгарып, ал жактан жаңы бутагын чыгарып келет. Буларыбызды 40 черенковать этебиз буюрса. Булардын баары жаңы сорттор. Варигатный мимоза. Уялып калды, көрдүңүздөрбү? Бул деген уже адаптация болду дегенди мааниси. Кече кыздар, гүлдөрүңүз кантип атат, адаптация болуп атабы деп переживать этип аттыңыздар эле. Мына биринчи этаждагыларым ароидныйлер айрыкча адаптация болуп баштады. Калган эми үстүнкү этажда мол болсо варигатный Красандра.
ушундай. Калгандагы үстүнкү ташты эртеңден обход кылып, аларга дагы номер берип, адаптация болгондон акырын альбомго киргизебиз. Болбосо жасмин, желтый. Бул дагы акырын өзүнө келе баштады. Сууктар бүгүн күн жылып, сон болуп калды. Молме, варигатный. Кислица. Ушундай кыздар, бүгүн жумуштар ушулар кыздар. Мынакей. Күн чыгып, чымчыктар да сайрай баштады. Күндүн өзүнүн илеринин өзүнүн бир керемети бар да. Адамдарга жакшы маанай тартуулап, гүлдөр өзгө эле эмес, бизге дагы жумуш жасоого сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Триколор сонун кыздар. Ушундай кыздар. Буюрса, дагы калган адаптация болсо, акырын альбомго киргизип баштайбыз.